Атанын сүйүүсү. Бала 16 жашка чыкканда атасы менен урушуп үйүнөн чыгып кеткен. Буга ачууланган атасы: "Мындан кийин бул үйдө анын аты да каталбасын" деп тыюу салды. Апа байкуш күнүгө баласынын төшөгүнө барып, жаздыгын жыттап уктап жүрдү. Бир күнү: "Баламды сагындым. Жүрү, барыбыз дейли" десе да күйөөсү айтканынан кайткан жок. Арадан 2 жыл убакыт өттү. Бул жылы баласынын туулган күнү менен аталар күнү бир күнгө туш келип калган эле. Байкуш апанын көз жашына чыдабаган ата: "Мына, бул дарекке барып, балаңды көр" деп бир кагазды берди. "Даректи менден алганыңды айтпа" деп аркасынан көп нерселерди айтты. Бирок кубанган, сүйүнгөн апа даректен башка эч нерсе деле уккан жок. Дароо даярданып жолго чыкты. Дарек шаардын аркы башында эле. Барса, ал жакта устакана бар экен. Баласы ошол жерде иштейт чамасы. Бир азга көзү жашылданып карап турду да, баласын карап басты. 2 жылдан бери үй бүлөсүнө бир сурап койбогон бала апасын алгач көрүп таң калды. Анан жүгүрүп барып кучактап калды. Ал кандай, бул кандай деп бала атасынан башка бардыгын сурап жатты. Акырында: "Тиги киши кандай? Дагы эле кежир, түшүнүксүзбү?" деди. Апасы суроону жоопсуз калтырды. "Кана балам, үйгө кетели." "Жок апа, мен бул жакта жакшымын. Мен ал киши менен бир үйдө жашабайм" деди да устаканага карап басты. Аркасынан карап калган эне даярдап келген тортун берүү үчүн баласын чакырды эле. Баласы келип тортду алган соң: "Апаке, суранбайчы, мен баары бир барбайм. Эч болбосо бир жолу сурап койбогон адам менен бир үйдө жашай албайм." "Мейли балам, өзүң бил. Мен түшүндүм. Сен чечкиндүүсүң. Бирок муну угуп кой. Атакең бир айдан бери достошуп жүргөн баладан алыс болсун. Зыяны тийип калат. Эски достору менен кайра табышсын. Алар жакшы балдар" деди. Муну уккан бала нес болуп туруп калды. Апасы үйгө келип атага таарынды. "Билип туруп, эмне айтпайсың? Ошон үчүн жыргап жүргөн турбайсыңбы, кайгырбай?" Ар дайым каардуу, корс көрүнгөн ата бир жуткунуп алды да көздөрүнөн тамчы агып кетти. "Ал менин кара жаным, как жүрөгүм. Канчадан бери билчү элең?" "Үйдөн чыккандан бери билем. Кээ бир күнү кечинде жумуштан кийин. Сен анда мени достору менен отуруп келди деп ойлочусуң. А мен алыстан балама көз салчумун. Ачкабы, токпо, үшөй элебе, бирөө жарым капа кылып койбоду бекен? Кимдер менен достошуп жатат деп көз салып жүрдүм." Эрди катын бири-бирин кучактап ыйлап жатышканда эшик тыкылдап калды. Апасы көздүн жашын колу менен аарчып эшикке карай басты. Апасы алып барган торттон да чоң торт жана белек бечкек көтөрүп баласы турган эле. Атасын карап жүгүрдү. "Атаке, атакебай! Аталар күнүң кут болсун." Жигит мени такыр ойлобойт деген атасынын чындыгында андан бир саамга да көзүн албай аны карап турганын эми гана түшүндү. Ардактуу бир тууганым, бул окуядан эми өзүңүз тыянак чыгардыңыз окшойт. Андай болсо кубанычтабыз. Эгерде сизге жаккан болсо, жакындарыңыз менен бөлүшүп, ой пикир калтырууну унутпаңыз. Бул биз үчүн маанилүү. Амандыкта жолугушалы.